Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Аял жашоонун түркүгү демекчи сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп олтурасыздар. Аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен кеп маданияты ийгиликтин башаты туурасында маек кылмакчыбыз. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто Ош шаардык кеңешинин депутаты, кыргыз тили коомунун вице-президенти жана ошондой эле 20 жылдан бери тележурналист болуп иштеп келген айымыбыз. Мындан сырткары үй бүлөлүк академиянын негиздөөчүсү Нуркыз Кадырбекова. Ассаламу алейкум, Нуркыз эже, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Кушубак болуңуздар. Чоң рахмат. Бүгүн буюрса сиз менен кеп маданияты ийгиликтин башаты туурасында атайын маек кылууну туура көрдүк. Анда эң эле алгач сизге ушул суроону узатайын. Кеп маданиятынын коомчулуктагы актуалдуулугу боюнча токтолуп кетсеңиз. Мен дайым айтам да, баягы 1,5 миллиард калкы бар, же 2 миллиардка жакын калкы бар, же бир Индустан, же бир Кытайдан төкмө чыкпаптыр депчи. Сөз баккан, сөзгө маани берген боюнча Орто Азия эле түрк тилдүү элдер, анын ичинде кыргызга башкалар жетпейт болуш керек. Ошондуктан баягы келиним сага айтам, керегем сен ук, уулум сага айтам, угум сен ук деген сөздөр бар да. Бизде гана лакап, бизде гана бирөөгө айтса экинчисине таасир этет. Ошондуктан кыргыз болуп жер үстүндө жашап турганда, манас биздин баалуулук болуп кала берген сыяктуу эле, кеп маданияты жана туура сүйлөө чеберчилиги баардык баалуулуктардын башаты болуп кала берет. Ошондуктан кыргыз турмушунда жалпы адамзатка өзгөчө айымдарга кеп маданияты бул чечендик өнөр эмес, жөн эле сүйлөө, туура сүйлөө маданият абдан маанилүү. Эң туура, эң сонун айттыңыз, чындыгында. Биз теманын аты аталганда кеп маданияты бул ийгиликтин башаты деп атадык да. Эми ушул боюнча токтолуп кетсеңиз, эмне үчүн кеп маданияты ийгиликтин башаты деп ойлойсуз? Мен өзү университетте 21 жылдан бери жогорку окуу жайда сабак берем, журналистика бөлүмүндө берем. Медициналык факультеттин студенттерине мен астанадан берип калам. Ошолор айтат, эжеке кыргыз тил жок деп биз ул жака тапшырган элек. Тил жок деп тапшырган элек деп ушинткенде мен айтам да, сен ким болосуң? Эгерде врач болсоң, өзүңүн кардарыңы, бейтабыңы ынандыруу үчүн да тил керек. Ошону жооткотуу үчүн, психологиялык жактан жабырып калбас үчүн дагы тил керек. Сен жолу үйдө турасыңбы? Анда эмнеге камырың ачып кеткиче келген жоксуң, кайненеңе түшүндүрүш үчүн да тил керек. Биз эмнегедир кеп маданият чечендик өнөр десе ал Путинге, Адахан Мадымаровка же Жеңишбек Токтобековго керек деп ойлойбуз да. Жогорку кеңештин депутаты бен го мен. Могу депутат жакшы сүйлөбөйбү депчи. Эмнеге? Алар жакшы сүйлөш керек, биз эмес. Кеп маданиятынын баалуулугу ушунда жашоону жеңилдетет. Турмушту оңойлотот. Ийгиликке бир кадам жакындатат. Анын эмнеси жаман? Аны үйрөнүп коюудан, аны ашкере билип коюудан бир жериң ашыкча бул жүк эмес. Көтөрүп жүрбөйсүң, мээңдин флешкасы толуп калбайт. Бирөөгө жагымдуу сөз айтасың, комплимент айтасың. Кайра бирөөнү сени капа кылса, өзүнүн жаны ооруп, ошол эле мезгилде өкүнүп калгыдай кылып жооп бересиң. Анын эмнеси жаман? Ошон үчүн мен ойлойм, кеп маданияты ар бир адам үчүн. Ар бир кадам сайын. Мен дагы бир жолу айтам, карьера кылган эмес, журналист эмес, эфирге чыккан сулуу кыздар эмес силерге окшогон, же сабак берген бизге окшогон мугалимдерге эмес, ар бир адамга керек. Бул ийгиликтин башаты. Туура сүйлөөнү ар бирибиз билишибиз керек. Туура. Эң туура айттыңыз. Аллах разы болсун. Мисалы, үй бүлөдө деле, маселен, кээ бир учурда биз сүйлөп жатканда ошол сөзүбүздү туура так түшүндүрө албай эле кыйналган учурлар өтө көп кездешет да. Негизи эле. Анан мындан сырткары азыр сиз мына үй бүлө академиясынын негиздөөчүсү аталып келатасыз. Үй бүлө академиясын кандай себептерден улам ачып калдыңыз? Ушул боюнча кыскача. Мен 20 жылдык ушу тележурналисттик тажрыйбамда жана мугалимдик тажрыйбамда көрдүм дагы эл менен жакын болуп калдым. Мугалим катары дагы элдер менен иштешим, журналист катарында. Мен ошон үчүн 2012-жылы саясатка бардым. Саясатка барып жүргөн мезгилде, эми сен саясатка келсең, анда укуктук билим маанилүү экен деп юрист катары билим алып, анан ошол жерден адвокат катары иштей баштаганда, мен үй бүлөдө канча көйгөй бар экенин көрдүм. Болбогон нерседен, клиптегидей, аялы күйөөсүнүн телефонун текшерип, анан чемоданын көтөрүп чыгып кетиптир деген сыяктуу нерселерди көрдүм. Эми кээ бир адамдар бар, зомбулук
аябай күчөтүп ийген. Эми аларга актоо жок. Бирок жөнөкөй маселелерди столдун үстүндө отуруп, бирөө мындай башка бирөө эмес өзүң сүйгөн жарың үчүн кээде унчукпай jutуп коюп, кээде кайра ошону ачуусу кеткенде айтып, үй бүлөнү сактап калуу, жалгыз жүрүп, жан дүйнөңү жабыркатып, баланы жетим кылгандан көрө жакшыраак го деген нерсе дайым жүрөгүмө өйүп жүрчү. Мен ушунчалык ошону жүрөгүмө жакын кабыл алган үчүн мен адвокат болуп 2 жылдан ашык иштей албай койдум. Кайра журналистикага кайттым да. Анан ошондо мен ниет кылгам. Мен колум эле бошоп калсын, мен академия ачам депчи. Тагдырдын буйругу экен, ушул 2020-жылдын символикалуу түрдө ушу 1-январынан баштадык. Азыр 3-поток бүтүрүп атабыз. Максат эмне? Максат айымдарды окутуу. Айымдарды окутуу эмне? Бул кызга 40 үйдөн тыюу деген аларды басмырлоо эмес. Алардын турмушта маанилүүрөөк экендигин 40 үйдөн тең эскертип, жардам берип, айтып турса, анын ийгиликтүүрөөк болоруна болгон эле жардам. Биз деле айымдарга өзүн табууга, өзүн сүйүүгө, башкаларды кемчилиги менен кабыл алууга жана эмоциясын көзөмөлдөө менен аял катары бир эле мезгилде 4 абалда боло алууга үйрөтүү ниети менен түзүлгөн. Аял өзүн тапса, аял өзүн сүйсө, ал балдарына сүйүү чача алат. Күйөөсүнө сүйүү чача алат. Сүйүү чачылган жерден сүйүү келет. Мисалы, сиз эгерде ажаткана тазалап иштесеңиз, канча жуунсаңыз деле ажаткана ажыттанасыз да. Эгерде сиз духи саткан парфюмерный дүкөндө иштесеңиз, кечке ошол жыттана берет да. Ошол сыяктуу эле аял өзүн жакшы көрүүгө, жакшы сезимдерге сугарса, ага ошол сезимдер ороет деген нерсе менен ачканбыз. Кудайдан кулагы ансын. Кудайга чексиз шүгүр айтам. Кабыл алуулар ушунчалык жакшы. Мен сиздерди окуп өзүмө таптым. Мен болбогон эле нерседен ушинтип жүрүпмүн деген нерселерди биз угуп атабыз. 4 багытта окутабыз. Башкы ураныбыз жаркырап жаша. Кантип жаркырап жаша десе, кеп маданиятын бил. Балдарыңа туура тарбия бер. Күйөө менен сүйлөшүүнүн тилин өздөштүр. Өзүңүн хоббиң бизнеске айландыр, себеби аялдын өзүнүн чөнтөгү болуш керек. Мен бетиме крем алат элем, анан тигиден көрө бул кремди койсом сулуураак болуп калат элем деп айтса, аябай бай эркекке деле жакпайт да. Анан Кудай таала сага акыл көз бергенден үйдө бала карап отурсаң деле онлайн мүмкүнчүлүк бар. Хоббиң бизнеске айландыр. Максат коюп ошого умтул. Кандай сонуна Анжелина Джоли дүйнөнү кыдырып жүрөт деп отура бербестен, сен бол Анжелина Джоли. Аны үчүн максат кой. Андан дагы маанилүүсү бул туура тамактануу жана репродуктивдик, аял катары гинекологиялык маселелерди окутабыз. Дагы бир тренерибиз аялдын эмоциясын көзөмөлдөөнү окутат. Эмоциясын көзөмөлдөө бул абдан маанилүү. Эмоцияны көзөмөлдөөбөктөн ажырашуу, кылмыш, урушуу, инсульт, жүрөк оорулары, нерв оорулары жана ошондой эле башкаларга карата сенин туура эмес мамилең келип чыгат. Бири-бирин кайталабаган, бири-бирин толуктаган 4 тренер сабак беребиз. Мен өзүм жетекчи катары ушул калган тренерлердин сабагына чын жүрөгүм менен отурам. Баалуулугу абдан жакшы. Бул мен ушул жерден байып кетиш үчүн эмес, аялдарга пайдалуу болсо экен деп ачканбыз. Анан эми бул онлайн, офлайн жана интенсив форматта өткөрүлгөндүгүнө карабастан окуй албай калгандар бар экен. Алар үчүн 1 айда бир күндүк иш-чаралар өткөрүлөт. Өтө сонун. Анткени бул үй бүлөдө айымга дагы өтө керектүү, өтө пайдалуу темалардын алкагында сиздер иштешет экенсиздер. Анан эгер сыр болбосо кичине сурагым келип турат. Негизи ушул үй бүлөдө кандай көйгөйлөр менен келгендер сиздерге? Кандай көйгөйлөр менен чечип кеткенге мүмкүнчүлүк болду? Биз адегенде жөн эле айымдарды группасы менен дүңүнөн окутуп атканбыз. Анан жеке кабыл алууну баштадык, аргасыз болуп калдык. Ошолордун ичинен мындай анализди бириктиргенде эң чоң бир 3 көйгөйдү байкадык биз. Биринчиси, соц тармактагы баардыгы сулуу жашоосун көргөзө берип, менде эмне ушул жашоо жок деп аялын өзүн өзү өгөөлөйт экен. Өзүн өзү өгөөлөгөндөн улам андагы эмоциялык абал төмөнкү толкундарга түшүп кеткенде, күйөөсү андан кача баштайт экен. Болбогон нерседен алыстоо. Бул биринчи көйгөй. Экинчи көйгөй, мен эми аял болдум. Мен өзүм күйөөмө, балдарыма, кайын журтума багытташым керек деп иш кылып, тамак кылып, нан кылып, ушинтип отуруп, мен үйдө элемин да дегенден улам өзүн карабай коюп, анан эркектер көчөдөн эксклюзив менен сулуулук издей баштап, анан ыза пайда болот экен. Мен ушул деп жүрсөм, көчөдө бирөөнү кандай караганы кандай деп.
бирок эркек психикасына, эркек өзүнүн табиятына бул сыйга отурат караба деп буйрук бере албайт да. Көз карайт. Ошон үчүн үйдө отуруу менен өзүнө кам көрүп сулуу болууну бул экинчи көйгөй экен. Үчүнчү көйгөй сеники жана меники. Сенин атаң, менин атам. Менин атамкына барганда мынча бергенбиз, сенин абаңкынын тоюна барганда 3000, менин абамкына 5000. Үйлөнгөндөн кийин бир эле нерсе. Экөөбүз анан калгандар болот. Биз ошону үйрөтүп атабыз. Эң сонун. Чындыгында үй бүлөдө жанакы салыштыруу маселеси өтө чоң көйгөй да. Сенин атаң, сен тууганың, мен тууганым деген маселе болбош керек да. Ушул нерседе дагы Айттым мен, ал туугандарыңар менен карыз алышсаңар, силер көк китепке жазып коесуңар. Экөөң гана бири-бириңен карыз алсаңар кечилет. Бири-бириңе акчаны колдоно бересиңер, бир төшөккө жатасыңар, бюджетиңер бир. Ошон үчүн экөөң анан калгандар болот деп. Мактанып кетсем болот, шүгүр катары айтсам болот. Биз кабыл алып 81 жуптан биз 68-ин жашап атат азыр. Машалла. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик. Ушул жаатта дагы да болсо биздин үй бүлөлөрдүн туткасын мындайча айтканда кармап ушундай жаатта себепкер болуп жүрө бериңиздер. Анан эми ушул кеп маданиятын үй бүлөдөгү кеп маданиятынын орду боюнча сурагым келип атат да. Бизде ушул кеп маданиятты десе эле кана бир оюңа айтчы десе анан ушинтип эфирге чыгып калса, же 500 киши келген тойдо, же көчөдөгү бирөөгө сонун сөздөрдү айтып, Гүлзада айым, сиздин көзүңүз жаркырап демекчи деп калабыз да. Анан үйүбүздө балдарыбызды эшек турмаймыл, күйөөбүздү сенден жакшылык көрбөдүм, кайненебиз аркасынан мастан деп ат коюп коебуз да. Кеп маданияты качан башталат десе, эң жакындарыңа колдонуудан башталат. Балаң периштем, жаным, гүлүм, менин сезимталым, сергегим, байкагычым деп биз сөзсүз эле мышыгым, күчүгүм, маймылым деп анан чоң болуп, мал болуп, инстинкттер өнүккөндө анан бул эмнеге мындай болуп калды деп отура беребиз. Сөздүн деле таасири бар да. Анан күйөөлөрүбүзгө дагы билбейм, ооба, деп сүйлөйбүз да, анан көчөдөгүнүн баарына жакшы сүйлөп калыш керек. Кеп маданияты. Аял күйөөсүнө, күйөөсү аялына эң жакшы сөздү арноодон башталат. Бул эмнеге алып келет билесизби? Сиз дайыма шкафта турган, оңойдо турган бир жаман эле тырышпай турган спортивка кийимди кие бергенден улам ушул имидж сизге калыптанып, дене боюңуз ошол сыяктуу болуп, булчуюп кеткен сыяктуу ооздо турган сөздөрдү, дабдырабачы деген сөздөрдү колдоно берсек, анда жан дүйнөбүз, фигурабыз ошого ылайыктуу өзгөргөндө ошентип калат. Жүзүбүзгө ошол чагылат. Күндө эмне дейсиң байым, ой менин ханым не деп айтат деген сыяктуу сөздөрдү колдонуу менен аны шердентебиз. Ал эртеси күнү ой королева деп калышы мүмкүн. Эми экөөңөр бири-бириңер үчүн эң жакын адамсыңар, анын эмнеси жаман? Баланы деле кылып койдуңбу, жакшы экен болуптур давай деп айтабыз да. Кандай жакшы менин периште кызым мен үчүн үйдү жыйнап салган экен, көңүл көйүм көтөрүлүп, канат байлап учкум келди деп койсоң, эртеси күнү кыз дагы жыйнагысы келеби? Ошол сыяктуу кеп маданиятын үй бүлөдөгү орду коомдо, көчөгө караганда абдан маанилүү. Эң туура айттыңыз. Мисалы, көпчүлүк кайрылгандар болот да. Мисалы, мен үйдө жолдошум менен отурам, бирок жолдошум менен эч кандай мындай бир мамиле түзө албайм. Жага сүйлөй албайм. Мындайча айтканда түнтмүн дейт да. Анан бул нерсе эмнеден улам келип чыгат деп ойлойсуз? Балким билимдин дагы сапаты чоң ролду ойнойбу деп ойлойм да. Бул эми бир нече факторлор катары берилет, но негизи башкысы сүйлөй албай калуу, сүйлөөдө өзүнө ишенбестиктин пайда болушу бизде элибиздеги стереотиптүү чектөөчү программалардан. Балдар кичинекейинде көп суроо берип калса, 4 бурчтук суроолордун бири башым ооруп кетти. Анан бала деген ушундай бир сыр ачкыч болот. Бирөө келгиче жаңы дивандарды алып, көйнөк алып жасансак, сиз келгиче биз жаңы алдык деп айтып коет. Анан кеткенден кийин анан токмок калабыз биз. Ушинтип дайыма аркабызды ачып жүрөсүң деп. Сүйлөбөй, экинчи сүйлөсөң тилиңди жулам депчи. Анан үчүнчү күн анан бала деген жаңылгыч бирдемени туура эмес сүйлөп алат. Анан ушинтсе ахаха деп күлөбүз. 4-күн ушинтип чектөөчү программа менен ызадан улам мен сүйлөбөй эле коеюнчу деп минтип отуруп, жабылып калат да. Бала деле, кыз деле. Анан ошондон улам бирөөгө сүйлөсөм кандай кабыл алат экен деген нерсе бул биринчи. Экинчиси күйөө менен аялдын ортосундагы тартынуу, алыстык, бири-бири менен сүйлөшө албай калууга Кудай кааласа айымдар, апалар биз салымыбыз абдан чоң. Себеби
кыздарыбыз бойго жеткенде өткөлгүрак болот, бир нерседен булыгат. Адатынча сен үчүн аябай аракет, ол үчүн чоң иш да мантып дебиш. Койсо жакшы экен, камар калыңыраак болуп калыптыр десең тутулуп калат. Ошо мезгилде эмне пейлиң көрсөтөт да сен. Ушул пейлиң менен эртең бирөөнүн үйүнө барсаң, күйөөң төбөңө төрттү коет, кайненең үйгө алып келип коет. Дөөлү үйүндө отурган жакшынакай эки кишини жаман көрсөтө берип, тийгенден баштап корунуу абалында болуп калат. Сүйлөсөм төбөмө төрттү коёбу экен, анан мушташып кетеби экенбиз деп аңдыйт. Жок, эң жакын адамым деп эле чектөөчү программаларды кой берип, өзүң ишенсең, анан ошол нерсе чагылат. Буга мисал катары айтайын. Көчөдө кетип аткан ит көрдүңүз мисалы. Анан ит жөн эле өзүнүн жолу менен кетип атса эле, кет деп эле коруна берсең, анан ит да ойлонуп, анан муну тиштешим керек турбай деп сени карап эстеп, анан кубалап гыр дейт да. Ансыңарында күйөө деле азыр мен урушат болуш керек деп корунуп, сүйлөбөй, тиктеп, таң кала берсе, ал дагы эмне болуп атат деп ойлонуп, анан муну урушушум керек экен деген нерсе келет. Сырдаш, эркеле, сура, кээде бирдемени айтып ишсе таарынып калып, анан кийин бир аз туруп, мен сен деп келсем бул үйгө, ышкырбай айтсаң деле угат элем. Кечээ ошону айтканда мен таарынып калдым деп таарынганыңа айт. Ошентип жакындап сүйлөп үйрөнүш керек. Анан кээде ушундай болуп калат, качырып, ата энеси каалап, байкабай, такыр темасы эки башка адамдар туш келип калат. Мисалы, врач кызды темир иштеткен бала алып калышы мүмкүн. Экөөнүн общий темасы жок. Ошондо аял баары бир биринчи планга чыгыш керек. Бүгүн кандай, канча килограмм темир алдың? Эми ошону канча сомдон сатасың? Базарда баарысы эле сендей алабы? Канча сомго чейин бир таразага тартасыңар? Деп отурса, анан ал өзүнүн темирин айтып отуруп ачылат. Ошол сыяктуу бизге көбүрөөк вазыйфа жүктөлгөн. Биз башташыбыз керек, биз айтышыбыз керек. Бул аялга карата жоопкерчилик деген сөз аны кысуу, басмырлоо эмес, дагы бир жолу айтам. Аял заттын турмуштун отличник экендигинен. Ага көп жүк, бизде деле ошондой да, сабакта 2 алган окуучуга мейли сен ошону эле жаттасаң болот дейбиз, отличникти кандай кылабыз? Сен деген олимпиадага бар, сен медаль ал дейбиз. Аял кишиге талап ошондой кабыл алсак, биз басынбайбыз, кысылбайбыз, буулукпайбыз, ыйлагыбыз келбейт. Мен отличникмин да деп кабыл алабыз да. Ошентишибиз керек. Ошентип жоопкерчилик алмайынча болбойт. Себеби табиятыбыздан аял бала баккыч, мээримдүү, тил тапкыч, кичипейил, ушундай да. Анан эркек бизге окшоп эле ой деп эле жаркылдай берсе, эркектик вазыйфасы азайып калбайбы? Табияты. Ошон үчүн мен аялдарды чакырат элем, бизге көбүрөөк нерсе жүктөлгөн. Эң туура айтып өттүңүз, машалла. Мисалы, жанагы аял оңолсо коом оңолот, же болбосо аял коомдун түркүгү деп деле айтып аткойбуз. Демек, бул учурда деле биз өзүбүз баштаганга, биринчи баштаганга аракет кылышыбыз керек экен, Ооба. Жакшы. Анан Нуркыз эже, мисалы, кеп маданиятын жакшыртуу үчүн көбүрөөк эмне кылышыбыз керек, эмнеге көңүл бурушубуз керек? Мага ушул суроону мен ушул ийгиликтүү айымдан башка жеке өзүмдүн кеп маданияты курсун алып барам. Ошол жерге келгенде айтам, силерди мен чечен кылган чакырган жокмун. Туура сүйлөө маданиятын эле үйрөттүм. Туура сүйлөө маданияты эмне? Туура кийинөө билүү маданияты, туура столго отуруу, туура машина айдоо деген сыяктуу эле бар нерсени эрежеси менен эле колдонуу. Мисалы, сулуу деген адамга кооз деген жансыз нерсеге колдонулат деген сыяктуу эле бир нече эрежелер бар. Жамдама жанагы санатоштун барбы? 1, 2, 3, 4, 5. Ушул 8-дөн нары уланбайт. Бизде оно деп коет го. Ушул сыяктуу эле эрежелерге үйрөтөм. Бул силерди бар сөздөрдү колдонуу чеберчилиги болот. Силер муну мындай элестеткиле дейм да. Шкафта бар кийимдериңерди табитке үндөштүрүп кийине билүү. Анан шкафта бир нерсе турса, баары эле бузала. Бирок ошону бир сочный кылыш үчүн бир шарф алдың, бир сүйөк алып койдуң, бир саат, бир брошка кошушуң мүмкүн. Ошо менен ага бир деталь кошуп, сен стильныйраак болуп калдың. Сөздө деле бар сөздөргө жетишпей аткан болсо, жам жөнүктүрүп туруш керек. Мен силерден чыккан бир жакшы сөз эстеп калып колдонсом жакшы. Ал жазуучулардын сөздөрүн, мотиваторлордун, чечендердин сөздөрүн алар бизди колдонсун деп айтат да. Ал антиплагиат болбойт. Ал тилди байытуу болот. Ошо колдонуш керек. Анан кантип практикалаймыз? Мен башында эле айтып өткөндөй, аялына, күйөөсүнө, жакындарына күндө колдонууда. Анан башкаларга дайыма комплимент айтууну салт кылыш керек. Бүгүн Гүлзадайым, сиздин костюмуңуз менен жолуңуздун үндөштүгү
мен үчүн жаңы табылга болду. Көрсө болот экен. Көрсө чакмак менен ушул түстө өзүңдөштүрүп кийсе болот турбайбы? Мен эртең бар ушундай алам. Десем мен жалган айткан жокмун да. Мен чын жүрөгүмөн байкаганымды айттым. Бул да сизге жагымдуу. Анан мага мен ошол нерсени эстеп калып атпайм сыртыман айткан. Ушинтип айтып үйрөнүш керек. Көчөдө кетип атса деле тим эле балаңызды жакшы тарбиялапсыз, кичпейилдүүлүк мага жакты, эмне кыласыз? Десе ага деп баласын эки эсе баалайт. Сиз анын тажрыйбасын алып аласыз. Бул экинчи эреже. Үчүнчү эреже китеп окуган салт кылыш керек. Ушак айтышканда, бирөөнү күткөндө, аэропортто кезек турганда, поликлиникада менен мурун сенен мурун мен кач деп урушуп тура бербестен китеп окуп туруш керек. Азыр эмне? Маршруттун баары коомдук транспорттар тыгын. Ошол жерде оку. Колуңа мынтип кармаганга мүмкүнчүлүк болбосо аудио китеп менен оку. Китеп окуган салт кылыш керек. Жакшы. Азыр ушул боюнча толук мүмкүнчүлүктөр болуп калбадыбы? Аудио китептер чыгып атат. Подкасттар бар. Видео китептер бар. Видео китептер бар. Демек ушул жаатта дагы өзүбүздү мындай бир жөн эле болбогон нерсеге убактыбызды коротпостон мүмкүн болушунча ушул жаатка көбүрөөк жумшасак алда канча жакшыраак. Анан сиз буюрса ушул ийгиликтүү айым деген курсту азыр алып чыгып келатасыз. Ооба. Ушул курс боюнча кыскача токтолуп кетсеңиз, анан кийин дагы кошумча аялдын ийгилиги эмнеде? Ушул суроону да бергим келип атат да. Негизи бизде мындай да, биздин курстун багыттарын мен бир сыйра карап коеюн азыр. Бизде 4 багытта алып барылып атпайбы? Ошол 4 багытта алып барылып аткан нерсе бир ураанга кызмат кылат. Аял жаркырап жашаса экен. Жаркырап жаша деген бар жоогун ачып алып эле шаңданып эле көчөгө чыгып бийле деген сөз эмес. Жан дүйнөң жаркысын, ден соолугуң жаркысын, өңүң жаркысын, мээң жаркысын, анан үй бүлөдө бактың жаркысын деген сыяктуу. Ошон үчүн үй бүлө академиясынан бул биз 4-үнчү потогун баштап атабыз. Онлайн, офлайн биригип биз азыр ошо 3 потоктун ичинде 500дөй айым окуттук. Аябай көп мындай катарынан бир курста 1000ден деле эмес бизде. Аябай кызыккан, өзүм баалаган, бирок курска кирип этегинден бул мен үчүн эмес экен деп чыгып кеткен учур болгон жок. Сөзсүз түрдө болот. Азыр июндун 7-синен баштап офлайн жана онлайн ийгиликтүү курсу башталып атат. Бул кимдерге ыңгайланышкан? Балдарды мектепке ташыган энелерге. Балдар бүтүп калат да. Мектеп мугалимдерине. Мен мугалиммин, бирок жакшы сүйлөй албайм, бала менен кызматташам, үй бүлөм, энергиямды бөлүштүрө албай атам дегендерге, жаш мугалимдерге. Ошентип отуруп буларга ылайыкташтырып биз түзүп атабыз. Мен ишендирип кетем, сиздер ушул боюнча кайрылсаңыздар, биздин Instagram баракчабызда үй бүлө академия, Family Academy деген бар. Анан 022 950 950 номерине кайрылсаңыздар болот. Мында биз 4 нерсеге жеңилдик бергенбиз. Биринчиси, бир туугандар, кайнене, келин жамааты менен жазылса жеңилдетүүлөр бар. Эгиздөрөгөн энелерге жеңилдетүү бар. Жана 5 баладан жогору бар энелердин баарына 50%дан жеңилдетүүлөр бар. Бул эмне деген сөз? Аларда жоопкерчилик эки эсе күч деген сөз. Ал эми жамаат деген сөз. Мен сени окутуп койсом деле, үйүңө барсаң кайненең эскиче, башкача жашаса, сиңдиң башка чогулганда ушак айтышса, анда өзгөрүп кетиш кыйын болот. Чөйрөңүздөр менен абысындар, келиндер, достор, курбулар, кайынсиңдиңер менен бир келсеңер, ошону кайра практикалоо үй бүлөдө жеңил болот. Ушуга стимул берүү багытында ушундай мүмкүнчүлүктөр. Жакшы. Демек ушул учурдан пайдаланып биздин үй бүлөдөгү айымдарыбыз сиздин курсуңузга катталса сөзсүз түрдө болот. Жакшы. Анан сиздин жеке азыркы таптагы жетишкен ийгилигиңиз эмне деп сурагым келип турат да. Эми ийгилик дегенде ар ким ар кандай ойлойт. Ооба. Бирок жеке өзүңүздүн ийгилигиңиз. Бирөөлөр ийгилик десе эле бир карьераны элестетиши мүмкүн. Ооба. Же бир бизнести эле болуп атпайбы, аркасынан бир пирамида кылам деп 100 кишини жазып алып байып кеткен. Ооба. Же болбосо бирөөнүн курсун урдап алуу менен тренер болууну. Менин жеке ийгилигим эмне десе, менин атам жакшы сөзү бар эле. Кыз баласыңар. Кааласаң мээримдүү бол. Колуңдан келсе татынакай бол. Карьера жасайм эмнеге болбосун.
милдеттүүсүң деп айтат эле. Биз турмушта акылдуу болууга аракет кылдык. Бирөөнүн акысын жеген жокпуз. Бирөөгө жумуш сурап барган жокпуз. Эки киши урушуп атса чагыштыргыч эмес, жалгаштыргыч болдук. Өзүбүздүн жумушубузда өкмөт бизге айлык берип, ишеним көрсөтүп атса, биз ошону татыктуу аркалаганга аракет кылдык. Мен 21 жылдык тажрыйбамда канча журналисттерге жеке болдум. Мен сыймыктануу менен айта алам, Оштогу журналисттердин көбүнө жекесимин. Кээде биякта тренингтерге келип калсам, өкмөттө иштеген кыздар күлүп калышат. Бизди окуткан киши бул жака окуганы келип калыптыр депчи. Эфирдин жүзү болдук биз. Ошондо мамлекеттик тилге кошкон салымыбыз биздин жетишкендигибиз. Адамдан адам өнүктүрүү продукциясы бул аялга, функциясы аялга жүктөлгөн. Эне боло алдык. Эми астыбызга койгон чоң вазыйфа сонун балдардын мага эле эмес, элиме, кыргызыма эле эмес, адамзатка пайдалуу жакшы иштерге себепкер болгон балдардын энеси. Ошолго деймиз негилик. Ооба, албетте. Эң сонун. Дагы бир жолу сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында ошол баланы туура тарбиялап, ошолордун бактысын көрүү кандай сонун. Буга бир мисал катары ушул Саркан апабызды дагы бир эстеп кетейин. Бул чындыгында биз Саркан апа менен ушунчалык сыймыктанабыз. Анткени ушундай сиздердей ийгиликтүү, ушундай күчтүү, эл үчүн кызмат кылган мыкты инсандарды бул аламга жараткан. Ошондуктан Апам да сиздерди жакшы көрөт, радиоңуздарды жакшы көрүп сүйүп угат. Машалла, рахмат. Анан дагы бир суроону бергим келип атат. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта деп. Ушул темада, ушул боюнча бир канча азыр сиздин да иш чараңыз жакында өткөн экен. Өттү, буюрса. Анан негизи эле эмне үчүн өзгөрүүнү адам, инсаният өзүнөн башташ керек? Мындайда, эгерде сенин айланаңдагы 3 адам жинди болсо, анда 4-сү сенсиң деген сөз бар. Дагы эмне? Мен дайыма эле айымдарга, эркектерге эмне деп айтайын? Эркектерге кайрыла албайм, алар менен тилектештигим балким болбошу мүмкүн. Айымдар өзүмүн эжем, сиңдим, курбум, жамаат, өкүл кызым болушу мүмкүн. Мен ошолорго айтам да, бар өзгөрүшүн каалайбыз. Күйөөбүз бизди сыйласа дейбиз, ким бирөөнүн күйөөсүндөй. Кайненебиз бизди чокусунан көтөрүп алса дейбиз, бир кошунанын кайненесиндей. Жетекчибиз да бизди түшүнүп эле чоң кызмат берсе дейбиз, бир коллегабыздай. Баары эле биз каалагандай болбой атат. Маселе эмнеде? Анда биз өзгөрүшүбүз керек. Мен кыздарга да айтам, кандай жигитке турмушка чыккыңар келет? Акылдуу, билимдүү, ыймандуу, сулуу, карамдуу, иши болсун, бизнеси болсун, каржыласын. Анан ооба ошол жагат. Эми ошол жигит сени тандайбы, көзгөдөн өзүң кара депчи. Өзгөрүүнү өзүңдөн башта деген ушул. Сен эмне мамиле кылышын сага каалайт элең. Анда сен ошого ылайык татыктуу адамбы. Сен баарысы менен урушуп, кыйкырып, жектеп, чагыштырып жүрсөң, кантип бирөө сени сүйүш керек, урматташ керек. Бирөө сени урматташ үчүн сен бирөөнү урматтоону. Кээде ачууң сол колуң келип калса, оң колуң менен басууну. Кээде ушу кычып туруп эки адамдын ачуусун бетине айтып салайын деп, бирок өткөрбөйүнчү. Деп өткөрүү баардыгы бул курбандык. Өзүң өзгөртүп тыйып атасың. Бирок ошол сага сый болуп кайтып келип атпайбы? Анан биз өзгөрүүнү өзүңдөн башта деп аябай бизче айтканда банальный болуп кетти. Мен муну көп колдонбойм, биздин иш-чаралар өзгөрөм, өзгөртөм деп аталат. Өзүм өзгөрөм дагы, анан айланадагылардын мамилесин мага карата мен өзгөртөм деп жоопкерчиликти өзүбүз алабыз. Мен бул катары бир жакшы мисалды айтам. Стол жыгылып калыптыр, ой стол, карачы стол элдин баарын тосуп атат. Могу ташты карабайсыңбы деп кыйкырып, сөгүп, көркөмдөп, анын кантип жыгылып калганын, ким жыгылып калганын тарыхын айтып отурсак, жолдон стол туруп калабы? Жол тосулган таш алынабы? Жок, адан көрө жүр деп алып барып, 4-5 киши менен алып барып алып койсоң, ал жерде таш болгонун бирөө билбей да калат. Жол шыдыр болуп калат. Стол туруп калса бирөө үстүнө барып отурат. Ушул сыяктуу эле. Өзгөрөм, ошол аркылуу өзгөртөм дегендей. Бирөөлөр өзгөрөмдү оңой көрөт, өзгөрүш кыйын. Өзгөрүү мен азыр эле айттым. Менин жеке яң, кыйкыр сен деле, эмне унчукпай калдасың, айт дегенде жок. Мен ушул жолу акылдуу болуп коеюн. Эки адам урушса, акылдуусу жеңилет. Ит журуп келип мен тиштесе, мен да иттин санынан барып тиштейин беле деп өзүңө айтпасаң, анда болбойт. Бул ичиңде мындай эң
кыйын нерсе бирөөнүн башкандын эмес, өзүңдүн ачууңдун, напсиңди жеңүү да. Бул ушул өзгөрөм болуп эсептелет. Сен өзгөрө берсең, Аллам өзгөрөт. Ошон үчүн мен ошону айтат элем. Жанагы Чыңгыз Айтматов агайыбыз айткандай, адам болуу, күн сайын адам болуу бул эң кыйын дегендей. Адамда туура нукка, туура жакка өзгөрүү бул дагы өтө кыйын нерсе. Рахмат. Ушундай алтындай убактыңызды бөлүп, сонун бир кеңештериңиз менен биз менен чогуу биргеликте маек куруп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз, Нуркыз эже. Аллах таалам сизди дагы эки дүйнөдө бактылуу кылган болсун, Нуркыз эже. Жана ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Дагы да буйруса эфирлерге ушинтип келип туруңуз. Терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер бүгүн кеп маданияты ийгиликтин башаты деген темада маегибизди көрдүңүздөр. Эфирибизде мотиватор, оратор Нуркыз Кадырбекова айымыбыз болуп өттү. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.